Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кыргыз тили тектеш тилдердин өзөгү болуп келген президенттин куттуктоосу. Кыргыз тили тектеш түрки тилдердин өзөгү болуп келген улуу тил. Бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун 23-сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата куттуктоосунда айтылган. Анда өлкө башчы тил эгемен мамлекеттин эң башкы белгилеринин бири экенин белгилеп, кыргыздын тарых таржымалуу көөнө маданияты эне тилден баш аталарын айткан. Улуу туңгусуна, анын нарк насилине жан салып сактап келген, сактай тургандагы дал ушул эне тилибиз көп тилдерден айырмаланып, кыргыз тили көөнө тил корун түзгөн тилдердин катарына кирет. Ошондой эле биздин эне тилибиз жалпы тектеш түрки тилдердин өзөгү болуп келген улуу тил. Анын башкалардан өзгөчөлүгү мына ушунда деген мамлекет башчы. Ошондой эле президент өз эне тилине дилин бербеген, дитин койбогон, анын келечегине кам көрбөгөн элдин арымы кыска, келечеги бүдөмүк экенин айткан. Мындан тышкары учурда кыргыз тили мамлекеттик деңгээлдеги иш кагаздарынын, анын ичинде мыйзам, илим менен билимдин тилине айланганын кошумчалаган. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Портердеги Ташиев инспекторлорго кандай күтүүсүз абал жаратты? УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абадта жүргүзүлүп жаткан курулуш иштеринин жүрүшүн текшерип жүрөт. Бул тууралуу регион телеканалынын жетекчиси Өткүрбек Рахманов соц тармактагы баракчасына жарыялады. Картер жок генерал портерде, жол жүрүүдө инспекторлорго дагы күтүүсүз абал деп жазылат билдирүүдө. Умтөр Голд компания жалпы кыргызстандыктарды мамлекеттик тил күнү менен куттуктайт. Ардактуу мекендештер, бүгүнкү мамлекеттик тил күнү менен баарыңыздарды чын дилибизден куттуктайбыз. Эгемендигибиздин эң башкы белгилери болгон улутубуздун улуулугун даңазалаган, кылымдарды карыткан кыргыз тилибиз мамлекеттик макам алганына бүгүн туура 35 жыл болду. Ааламдык атагы бар айтылуу Чыңгыз Айтматов айтмакчы, тил ар бир элдин каны, жаны, улуттун автопортрети. Демек, кыргыз барда кыргыз тили дагы түбөлүк жашай берет. Акыркы жылдары кыргыз тилинин кадырын арттыруу, жалпы элге жайылтуу боюнча мамлекет тарабынан орчундуу иштер жасалууда. Бул улуу иште ар бирибиз кол кабыш кылып, бардык жерде кыргыз тилинде сүйлөгөнгө, тилибизди өнүктүрүп өстүргөнгө аракет кылалы. Мындан ары кыргыз тили 23-сентябрь мамлекеттик тил күнүндө эле эстелбей, эне тилибиз ар бир кыргызстандыктын көкүрөгүндө, жүрөгүндө да ар дайым бекем сакталышы керек. Мамлекеттик тил күнүбүз куттуу болсун. Кыргыз тили миңдеген жылдар бою жаңырып жер жүзүнө жайылсын деп айтылат куттуктоодо. Ысык көл районунда селден жабыркаган объектилер калыбына келтирилүүдө. Ысык көл районунда селден жабыркаган объектилер калыбына келтирилүүдө. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Ысык көл райондук суу чарба башкармалыгы тарабынан калыбына келтирүү боюнча жумуштар үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Тактап айтканда, Садыраке айыл аймагындагы Кум-Бел чарба аралык каналынын 1 чакырымга жакын аралыгына кум шагыл толуп калган. Учурда атайын техника тартылып, шилендилерден тазалоо жумуштары аткарылууда. Учурда 7,2 миң метр аралыгы тазаланды. Ошол эле айыл өкмөттөгү селден жабыркаган 2 западный 3 восточный каналдары калыбына келтирилди. Ал эми Абдрахман айыл аймагында жайгашкан башкармалыктын карамагындагы 5 восточный, 2 восточный, 2 западный каналдары райондук суу чарба башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кум шагылдан тазаланып, суга суу берилүүдө. Башкармалыкка тиешелүү 6 канал, 1 гидропост жабыркаган. Жалпысынан 1,5 чакырымдан ашык аралыктагы канал арыктарга кум шагыл, шилендилер толуп, бүгүнкү күндө 8150 метр аралыгы тазаланып, калыбына келтирүү иштери уланууда.
Садыр Жапаров Нью-Йоркто БУнун башкы катчысы Антонио Гутерриш менен жолугушту. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш менен жолугушту. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Жолугушууда тоо демилгелерин ишке ашыруу, энергиянын кайра жаралуучу булактары жана климаттык долбоорлор чөйрөсүндөгү максаттар боюнча кеп козголду. Садыр Жапаров мөңгүлөрдүн эриши жана суу ресурстарынын азайышы сыяктуу аймак үчүн климаттык көйгөйлөрдү белгиледи. Ал БУнун энергонатыйжалуу жана ресурс үнөмдөөчү технологияларды киргизүү боюнча региондук борборду түзүү демилгесин колдоого чакырып, климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүүгө олуттуу салым боло турган мамлекеттик карызды жашыл долбоорлорго алмаштыруу механизмин сунуштады. Муну менен катар президент тоо күн тартибин илгерилетүүнүн маанилүүлүгүнө көңүл буруп, БУнун 2027-жылы өтө турган 2-Бишкек +25 глобалдык тоо саммитин даярдоого катышууга жана тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча иш-аракеттерди координациялоо үчүн Бириккен Улуттар уюму тоолор эл аралык платформасын түзүүгө чакырды. Эске салсак, Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарына БУнун башкы ассамблеясынын 79-сессиясынын алкагында өтүп жаткан келечек саммитине катышуу үчүн барган. Турсбек Мамашев Дасмиядагы гектарлаган жерлерди мыйзамсыз ээлегенби? Аскар Акаевдин бийлигинин тушунда Турсбек Мамашев Дасмия баштаган бир канча ресторандар жайгашкан жерди мыйзамсыз ээлеп алганбы? Убагында бул боюнча арыздаттануулар чыга баштап, бирок кайра алардын ооздорун басып коюшканбы? Гектарлаган аймакка кыздары менен ээлик кылган олигархтын баскан изин сыдыргыдан өткөрүп текшерүүгө алышса эмне? Таза бизнес кылбагандар мыйзам алдында жооп берип жаткан чакта Турсбек Мамашев туурга коңгондой көрктөнөт го. Муну да тойлата турган кез элеби? Же көшөгө артынан берүүчүсүн берип жатабы? Рас биз азырынча суроолорду гана жолдодук, деп жазган Арба Кежи сайты. Казакстандын желегин жуулуп ыргыткан жигиттин видеосу тараган, ал кечирим сурады. Facebook социалдык тармагынын колдонуучусу КамАЗ үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаанын айдоочусу кыргыз жараны Казакстандын желегин демонстрация менен жуулуп ыргытып жаткан видеороликти таратып, бул социалдык тармактардын колдонуучулары тарабынан ар кандай пикирлерди жараткан. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын негизинде аталган видеонун автору 2003-жылы туулган жаран экени аныкталган. Буга байланыштуу ал менен түшүндүрүү профилактикалык сүйлөшүү жүргүзүлүп, жаран эмоционалдык аракеттерди жасагандыгын мойнуна алган. Чүйдө ууруга кирген шектүүнү тургундар кармап алышкан. Сыгата районундагы үйгө уурулукка кирген шектүү кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. 21-сентябрь күнү интернет булактарында үйүнө ууруга кирген адамды кармап алган видео тараган. Бул факты Сыгата райондук ички иштер башкы башкармалыгынын маалыматтардын электрондук каттоо журналына катталып, Сыгата милициясынын ыкчам тергөө тобу маалыматтын негизинде барып, ал жактан 93-жылы туулган жаранды ички иштер бөлүмүнө алып барышкан. Тергөө иштеринин жүрүшүндө 21-сентябрга караган түнү 1993-жылы туулган жаран Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаасы менен Рухи Мурас 2 жаңы конушундагы үйлөрдүн биринен электр зымдарын уурдап жаткан жеринен үйдүн ээси тарабынан кармалып, милиция кызматкерлери келгенге чейин кармалып турганы белгилүү болгон. Учурда бул окуя боюнча Сыгата райондук ички иштер бөлүмү кылмыш жаза кодексинин 37-205-беренесинин уурдоого аракеттенүү негизинде кылмыш иши козголуп, сотко чейинки териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Сузактагы бир мандаттуу шайлоонун алдын ала жыйынтыгы чыкты. Номер 13-чү Сузак бир мандаттуу шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутаттын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо добуш берүү аяктады. Бул тууралуу БШКдан билдиришти. Саат кече 20:40-ка карата 81 шайлоо участогунан автоматташтырылган эсептөөчү урналарынан маалыматтар 100% келип түшкөн. Белгиленгендей, округда шайлоочулардын саны 124.429-ду түзөт. Анын ичинен 62.373 эркек жана 62.056 аялдар. Саясий өнүктүктө мандат үчүн 7 талапкер атсалышып, жалпы 81 шайлоо тилкесинде добуш берүү жүрдү. Добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары: Кылычбаев Алтынбек Таирович 10.174 добуш 48%, Сапарбаев Медербек Мусаевич 3280 добуш 15%, Сейдахматов Жыргалбек Розбекович 2400 добуш, Кошалиев Мелисбек Исманалиевич 2435 добуш 11%, Арапбаев Асилбек Ормонович 1351 добуш 6%, Лиентал Юлия Викторовна 749 добуш 3%, Бешембек Саматович Бегматов 212 добуш 1%, баарына каршы 134 добуш. Эскерте кетсек, номер 13-чү Сузак бир мандаттуу шайлоо округунан 2021-жылы жогорку кеңешке депутат болуп келген Тазабек Икрамов 19-июлда өз ыктыяры менен мандатын тапшырган.
Толубай ден соолукту чыңдоо борбору Кыргызстанда биринчи жолу Кытай элдик медицинасын колдонуп, 6 жылдан бери от менен артрит, артроз, остеохондроз, гайморит, простатит, куян, грыжа, суук тийүү, тизе муун ооруларын дарылайт. От процедурасында адам тер аркылуу денедеги суук, токсин, шлак, туздардан арылып, аурасы тазаланат. Ал эми катып калган булчуңдарды жибитүү үчүн гандин массажы жасалат. Бул массаж атайын дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен жасалып, кан айлануу, зат алмашуу системаларын жакшыртат. Бизге келип, Толубай Бакасов жана анын эң жогорку квалификациядагы командасынан массаж алып, ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Толук маалымат алуу үчүн экрандагы телефон номерлерге байланышыңыздар. Акча жоктугунан Ошто музыкалык окуу жайдын курулушу токтоп калды. Ниязалы Борошов атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын жаңы имаратынын курулушу акча жоктугунан токтоп турат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Жаңы имаратты курууга тендер өткөрүлүп, ал 105 миллион сомго салына турган болгон. Курулуш иштери башталып, каражат толук бөлүнбөгөндүктөн токтоп калган. Ага байланыштуу студенттер эски жатаканада окууга аргасыз. Депутат Камила Талиева Ошко болгон иш сапарында курулушу токтоп турган окуу жайды көрүп чыккан. Ал музыкалык окуу жайдын жетекчилиги жана жааматы менен жолугуп, каражатты тездетип бөлүү маселеси боюнча тиешелүү мекемелер менен керектүү иштерди жүргүзөөрүн билдирди. Эскерте кетсек, Ниязалы Борошов атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайы 1963-жылы уюшулган. Анда фортепиано, кылдуу, үйлөмө, кыргыз эл аспаптары, жеке ырдоо, хордуу, дирижерлоо, музыка теориясы боюнча бөлүмдөр иш алып барат. Москвада Александр Масиковдун мүрзөсүн бузуп кетишти. 22 сентябрда Москвада Наведевиче көрүстөнүндө КВНдин алып баруучусу Александр Масиковдун мүрзөсүн талкалап кетишкенин Маш Телеграм каналы жазды. Маалыматка ылайык, шектүү крести жулуп, сүрөттөрдү жылдырып, гүлдөрдү чачкан. Мындан кийин вандал скутер менен качууга аракет кылган. Күзөтчүлөр аны кармоого үлгүрүп калышкан. Алар шектүүнү полицияга өткөрүп беришкен. Полициянын маалыматына караганда кылмышка 19 жаштагы жигит шектелип жатат. Жигиттин кылмыш жасаган учурда тыюу салынган заттардын таасири астында болгону да айтылат. Белгилүү болгондой, ал мүрзөнү талкалоодон мурда ал жерде жатууга татыктуу эмес деп айткан. Казакстанда абакта жаңжал чыгып, 2 аскер, 1 кызматкер жабыркады. Казакстандын түштүгүндөгү Түркстан облусундагы колониялардын биринде жаңжал чыгып, анын кесепетинен Улуттук гвардиянын 2 жоокери жана мекеменин 1 кызматкери жабыркаган. Башкармалык соттолгондордун тобу камакта кармоо режимине макул болбогондуктан баш ийбөөчүлүк көрсөтүшкөнүн билдирди. Учурда колонияда абал турукташып калды. Ал жакта жаза түзөтүү системасынын төрагасы, Улуттук гвардиянын кызматкерлери жана көзөмөл органдары бар. Окуя Ленгер шаарындагы колонияда болгон Орда KZ жазды. Анын айтымында, жазык аткаруу тутумунун бөлүм кызматкерлери тарабынан наркологиялык текшерүү жүргүзүлүп, бул соттолгондордун арачылыгын жаратып, алар электр трансформаторун өрттөшкөн. Жаңжалга 400дөй адам катышкан, ал эми колонияда жалпысынан 700дөй соттолуучу болгон.